Fitne кандай? Кээде адам баласы байлыкты жакшы көрүп, мал мүлкүн жакшы көрүп, Алланы унутуп калат да. Ушунун атын фитне деп коет. Берген затты унутуп калат. Берилген менен алек болуп, берүүчүнү унутуп калган, ушунун аты фитне деп. Алла эми ким кайсы нерседен бакыт издесе, Алла Таала ошол нерсе менен бактысыз кылат. Man ta'azzaza bi şeyin dunallah adallahu Allah. Allah Taala ошо менен кордойт, Алла Таала ошо менен жок. Ошон үчүн туугандар, Алла Таала өзү разы болуп берген дин бар. Жараткан Алла Таала сизге биздин жашообузду оңдош үчүн өзүнүн разылыгын койгон, разылыгын динге койгон. Жашообузда канча дин болсо, ошончолук Алла разы. Алла канчалык разы болсо, ошончолук дүйнөдөгү, кабырдагы, ахиреттеги жашоо болот. Эч кимдин жашоосун эч ким буза албайт, эч кимдин жашоосун эч ким оңдой албайт. Жашоону оңдоочу, бузуучу жараткан Алла өзү. Жакшы амал менен оңдойт, жаман амал менен бузат. Сиз канча бала чакалуу болуп кеттиңиз, канча байлык болуп, миллиардер болуп кеттиңиз, ал кызыктырбайт. Эгерде имандуу бай болсоңуз, байлыгыңыз машалла, ахиретиңизди курган үчүн ушу байлыгыңызга Алла Таалам сооп берет. Себеби имандуу адам байлыгын арамга иштетпейт. Алланын неематын арамга иштеткендин аты шүгүрсүз. Нашүкүр деп коет бу. Алла байлыкты берди, ушуну арамга иштетип берген жок. Буну бир жана акыркы жолу эстен чыгарбаш керек. Алла Таалам байлыкты берди, текеберлениш үчүн берген жок, кутуруш үчүн берген жок, шайтандаш үчүн берген жок, башка бирөөлөрдү кордош үчүн берген жок, башка бирөөнүн үстүнө шылдыңдаш үчүн, кыйынсыныш үчүн берген жок, күнөөлөргө сарпташ үчүн берген жок. Акча бар экен, эми давай эми кутурайын деп күнөөлөргө, арака, казиного, жырга. Жок. Алла Субханала Таала сыноо үчүн гана берет. Жараткан Алла Субханала Таала берүүчү дагы, алуучу дагы өзү. Утурумду кыла берет. Таштайсың, кетесиң. Миллиардтар келди, бардыгын таштап кетти, биз келдик. Биз да баарын таштап, баарыбыз кетебиз. Башка бирөөлөр келет. Утурумдук сыноого гана. Кармандың, таштадың, кеттиң, бүттү. Кандай мамиле кылдың, кыямат күнү сурак болот. Ошон үчүн туугандар, бул байлыктагы, бала чакадагы экөө тең фитне. Кээде балдардын мухаббатын аша чаап кетип, Алланы унутуп калган болот. Алланы унутуп калган болот. Алла Таала Ибрахим пайгамбарга айтты: Ибрахим, Исмаил пайгамбарды муздагын. Алла кантип буйрук берсин? Просто мухаббат, карылыкта берилген балага Алла Тааланы унуткан жок Ибрахим пайгамбар. Просто баланы көбүрөөк жакшы көрүп калды. Муздап койду. Оңой болгон жок ал. Бирок Алла Таала кандай муздайын деген аны муздатуу максат эмес эле. Текшерип көрөйүн деди гана. Биздин өкүмдү биринчи коебу же баласын биринчи коебу? Кимди биринчи коет деди. Алланын өкүмүн биринчиби же напсы биринчиби? Баланы жакшы көрүү бул напсыден. Напсы аралашкан, напсы бар анда. Байлыкты жакшы көрүү баарыбызда эле бар. Бирок Алланын өкүмүндө, Ибрахим пайгамбар номер 1. Алланын өкүмү келгенде бала чакасын да карабайт, өзүн да карабайт. Өзүн отко ырытканга макул деди. Алланын өкүмүнө. Өзүн отко ырытканга өзүн. Алла Таала сынап көрдү канаке кандай. Эң катуу сынагандар пайгамбарларды сынайт. Андан кийин пайгамбарларга жакындарды сынайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү айткан: "Нахну маашарул анбия", биз пайгамбарлардын жамааты. Ашаддун нас балаан, адамдардын арасынан эң катуу сыноого учураган биз деген. Сыноодо биз кыйкырып, пайгамбарлар бардыгы келип эле жыргап жашап анан кетип калган. Андай эмес. Бардыгы сыноодон өткөн. Эмне деген катуу сыноолор. Аюп пайгамбар тууралуу айтылат. 18 жыл үзгүлтүксүз ооруп жаткан.
Ne деген sınalar? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Vulida yatiman, aşa fakiran, mata miskinan. Jetim töröldü. Kembagal жашоосу өттү. Miskin bol dünyadan kaydı. Törölelekte ele ağlamızıcı olup ketти. Törölgöndө ele o dünyaga келиптер деп ушу душмандарга ойгоно баштады. Кичинекей кезинде эле Шамга барганда эле алып кет буна тез азыр өлтүрүп салат буну деп. Пайгамбарлык берилгенге чейин эле сыноолор башталды. Пайгамбарлык берилгенден кийин эми айтпай эле койгон. Пайгамбар берилип 23 жыл пайгамбарда сыноо токтогон жок. Кээде өзүнө, кээде кыздарына, кээде балдарына, кээде досторуна, кээде өзүнүн намызына сыноо токтогон жок. Сыйкырладыбы? Сыйкырланды. У бердиби? У берди. Өлтүргөнгө башына 100 сайдыбы? 100 сайды. Кыздарына талак берилди? Берди. Бала чакасы бардыгы пайгамбар тирүү көзүндө өлдүбү? Өлдү. Bir gana Fatima'dan başka radıyallahu anhumdan. Emne degen sınoolordu, emne degen korkutu. Öz aytat Peygamberimiz. Allah'ın yolunda men korkutulganda, bürö daganda korkutulgan emes. Allah'ın yolunda men iza çekkende, bürö daganda iza çekken emes. Nahnu ma'şarul enbiya, aşaddun nas bala'an, summa'l amsal fel amsal. Biz peygamberlerden cemaati. En katı adamların arasından sınalganlar biz, andan keyin peygamberlarga jakınдар, andan keyin peygamberlarga jakınдар. Бұл dünya сыноо dünya туган. Бирөөгө байлык берип атса ойлобоңуз, ошону бакыт үчүн берип атат окшойт деп. Андай эмес. Сизге берсин байлыкты же башка бирөөгө берсин. Экөөнүн тең бир эле максат. Сыноо үчүн, бакыт үчүн эмес. Kimge Allah Teala Allah Subhanahu ve Teala perzent verse bilip koy. Bul dagı sınoo üçün, bakıt üçün emes. Perzent amanat, bakıt üçün emes. Bakıt üçün bergen Allah Teala peygamberimizge 1000 perzent berip koydu değil mi? Ayşe enemiz. Allah peygamber balalı bolgon jok Ayşe enemiz. Albatta nemat, Allah Teala nemati. Biro oşo legesi unutpaylı. Bul amanat, baldar amanat. Uğulumuz amanat. Kızınız amanat. Tuğra Allah'ın bergen nimetine şükür koşuyoruz gerek. Biro amanatını unutmaşıyoruz gerek. Ertege buların ahireti kanday olur bizim baldarımızın. Kızlarımızın ahireti kanday olur. Bizim baldarımızın, kızlarımızın kavırı kanday olur. Surağı kanday olur. Biz kolumuzdan gelişince sarptayız. Narca kanday olur Allah bilir. Nuh peygamberin balası. Özü Nuh'padı. Nuh peygamber aytdı. Ya Allah, bu men uy bilem. Allah Teala eskertip berdi. Nuh, sen uy bilenden emes. Balası bolsa sen uy bilenden emes. Ne için? Amalı durus emes. İşenimi durus emes. Sen uy bilen emes. Aytdı balasına. Balam, bugün hiç kim kutkarılbaydı. Allah'dan bak kim kutkara turgandan başka. Allah kimdi kutkasa oşo ele kutkan. Çıgıp al kemege. Kalimani ayt. Jok bolbой koydu. Buna toğga çıkıp ketem, tigi toğga çıkıp ketem. Çökkön boydan işte. Bunu mardığı kimge kıyamet gününe çeyin adam balasına savak. Sizge bizge savak. Baldardağı sınoo, mal mülkdağı sınoo. Sınoo. Ушул аркылуу ахиретти куруп алсак болот. Байлык менен ахиретти курсак болот. Болот эмес, курушубуз керек. Курушубуз керек. Байлык менен. Алла Таала Муса пайгамбар менен Карундун окуясын айтып берген. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сабак катары, ибрат катары, үлгү катары. Вабтаги фима атака Аллах ад-дарал ахира. Алла Таала айтып атат Карунга. Карун саңа берген нерсе менен ахиретти куруп алды. Байлыкты берди. Карунга бергенде байлыкты эч кимге берген эмес. Анын казыналарынын ичиндеги канча казынасынын ичинде эмне деген жауһарлар, эмне алтын күмүштөр бар. Ошондой казыналардын ачкычтарын төөлөрдүн кербендери ташыйт. Ачкычтарын, казыналарын эмес, казыналарын ачкычтары, бир төө эмес, төөлөрдүн кербени ташыйт. Элестетиңиз канча байлыгы бар. Ошончо байлыгы менен бактысыз кылып Алла көрсөтүп айтып койду. Байлыкка таянгандар эсиңерде болсун деди. Байлыкты туура иштетсең, нур үстүнө нур.
Эң жакшы терек. Жакшы адамдын колунда адал мал кандай гана жакшы деп пайгамбарыбыз мактаган. Эгерде адал мал адал адамдын колуна тийип калса, машаалла. Адал мал адал кишинин колуна тийсе, машаалла. Мал дагы адал, адам дагы адал да. Адал малды адал адам аны арамга иштетпейт аны. Ахиретин курганга иштетет. Ар бир сомду чөнтөктөн чыгып атканда, мейли өзүбүз жейбизби, бала чакабызга жетиребизби, же бебечарага беребизби? Ушу эмне үчүн чыкты менин чөнтөгүмдө? Ушу сом менен, бир сомду айтып атам. 10 сом, 1000 сом эмес, 1 сом. Ахиретимди куруш үчүн. Ахиретимди куруш үчүн. Мусулмандын ар бир сөзү, ар бир амалы, ар бир акчасы ахиретин куруш үчүн. Сиздин ахиретиңизди башка эч ким куруп бербейт. Өзүңүздүн ахиретиңизди өзүңүз курасыз. Кура турган мезгил ушул эле дүйнө. Тияка барганда курулбайт ал. Кабырга барып курам деп ойлобоң. Кабыр ушул жерде нурга толот, же болбосо ушул жерде жыланга толот. Экөөнүн бирөөсү эле. Пайгамбардын артынан ээрчисеңиз кабырыңыз нурга толот. Пайгамбардын артынан таштап туруп шайтан десеңиз кабырыңыз жыланга толот. Коркутуу эмес, бул акыйкат. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Кыласызбы, кылбайсызбы сиздин ишиңиз? Бирок арамды таштайлы биз. Арам сүйлөгөндү таштайлы, арам жегенди таштайлы, арам ойлонгонду таштайлы, арам каалаганды таштайлы, арам жашаганды таштайлы. Алла Кур'ан-ы Каримде канча жерде айтты, арамды таштаган. Арамды таштаган. Ушунун аты таква деп коет. Арамды таштаган, арамдан сактанган, арамдан качкандын аты таква деп коет. Агайын мусулман бир туугандар, мал, мүлк, бала чака бул фитна. Мынакей. Сыноо үчүн берилет экен. Алла Тааланын неаматы деп туура пайдаланайлы, бирок жараткан Алланы унутпайлы. Айша радиаллаху анха өзү айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай эле үйдө деп кийинки муун сураганда айткан. Кадимкидей эле эркек киши үйүндө кайсы иштерди кылса, ошолорду кылат эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка риваяттарда келет. Эчки сайт эле. Өзүнүн кийимин өзү тигет эле. Өзүнүн масысын өзү жамайт эле. Үйдөгү кандай керек жарак нерселерди базардан алып келип берип коет эле. Кадимкидей эркек үйдө кайсы иштерди кылса, ошолордун баарын кылат эле. Бирок азан айтылганда бизди тааныбагандай болуп калат эле. Азан айтылганда кандай? Бизди тааныбагандай. Бүттү. Азан айтканда биз тааныбагандай. Алланын фарызы келди. Болса бала чаканы эркелетет, бала чакан менен сүйлөшөт, көңүлүн көтөрөт, аларды жакшы көрөт. Бул алхамдулилlah. Пайгамбар да ошону айтат. Бардыгына жолдомо бергенди пайгамбар дейт. Жетимдерге жолдомону пайгамбар берет. Жесирлерге жолдомону пайгамбарыбыз берет. Падышаларга жолдомону пайгамбарыбыз берет. Ким берет? Пайгамбарыбыз берет. Кимден алып берет? Алладан алып берет. Байларга бардыгына жолдомону пайгамбарыбыз алып берет. Эркектерге дагы, аялдарга дагы, инсандарга да, жиндерге дагы жолдомону пайгамбарыбыз алып берет. Кулдарга дагы баарына жолдомону пайгамбарыбыз. Мен жаратылыш менен кандай мамиле кылышым керек? İnsanдар менен кандай мамиле кылышым керек? Айвандар менен кандай? Тирүүлөр менен, өлүктөр менен кандай? Дос менен, душман менен кандай? Ушунун бардыгын жараткан Алла менен кандай? Мамиле кылышым керек? Буну пайгамбар айтат. Пайгамбардын таалими, пайгамбарлардын жолдомосу. Билип коюңуз. Дүнүйө ахиреттин оңолусу жалгыз гана бир единственный нуска Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din talimlerinde gana. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın aytkan atkarganda gana. Uşuna biz elhamdülillah Müslümanız. Hazreti Ali radıyallahu anh sözünü ayakta koyun. Ne de otat? Eğer de senden bir baylık çok olsa, eş derse çok olgun çok. Den soluk çok otsun, anda bir nerseni çok ot. Fakat da sıhha
Fakat da ba'da şey. Gözün жақсы көрбей қалды, құлағың жақсы ұқпай қалды. Так, қолың жақсы демей, бұл денсаулық кетірсең, бұны бір нәрсені, кейбір нәрсені жоғоттың деп айтса болады екен да, ошоға лайықты екен. Бұндан неге шақырып атады? Бұндан туған денсаулықты қарайлы деп. Денсаулыққа мәні берейлі, денсаулыққа көңіл бұрайлы. Қандай? Тамақ ашты тура, машалла. Жана аны иштетүүнү туура жолу. Мусулман эмне үчүн тамак жейт? Алла буйрук берген, кулу вашарабу. Ошон үчүн тамак жейт. Мусулман күчүн каяка сарптайт? Алланын ыраазы болгонуна сарптайт. Шайтан ыраазы болгонуна сарптабайт. Кереметтүү дуа бар. Жаттап алсак өтө жакшы болот. Ичинде жашоонун жолдомосу бар. Нурлуу, бактылуу жашоонун жолдомосу бар. Бейиштин жолдомосу. Аллахумма инни даифун факуви фи ридака дафи. Ya Allah, men zayıfмын, алсызмын, мен слабыймын. Факуви фи ридака дафи. Ya Allah, менин алсыздыгымды күчтүү кыл, өзүңдүн ыраазычылыгыңда. Шайтандын жолунда күчтүү кылбайлы кой. Бирөөнү кордой турган, бирөөнү ура турган, сабай турган, сындыра турган, бүктөй турган, дам деген сөздөр бар. Ал шайтандын жолу. Алла разы болгон амалда күчтүү болгонуңуз, мына действительно күч мына ошол. Ошону дуада пайгамбарыбыз бизге үйрөтөт. Я Алла, мен зайыфмын деп өзүңдүн алсыздыгыңды Алла Таалага айт. Хоть канча качок болуп кетсең дагы, чемпион болуп кетсең дагы, сен алсызсың. Сени бир грипп эле коркутуп коет сени жөнөчү. Жөн эле караңгылык эле коркутуп коет. Шытыр-шытыр экөө эле жетет сага. Түндөчү сен ога чемпионмун не болуп кетсең делечи. Караганда эче свет бир өчүп койсоң, кичине көлөкөң аркаңдан келип. Жөн эле ордуна коюп коет. Саарлап тургун, жүрөгүң акырын же катуу согуп калсын, ордуна коюп коет жөн эле. Зарабы бир чыкпай калсын, чемпион болот экенсиң. Жегениң чыкпай калсын, чана Кудай сактасын. Алла афият берсин, амандык берсин. Биз өтө эле алсызбыз. Хуликал инсану даифа. Алла айтып койгон, инсан жаралганы алсыз. Инсан алсыз жаралган. Учурда кыйын боло берет. Жок. Кичине эле нерсе. Эки шытыр жетет. Кеп неде кетип атты эле? Кеп айтылып атты эле. Аллахумма салли аля сейдина Мавлана Мухаммад. Ла илаха иллаллах, астагфируллах. Аллахумма инни даифун факуви фи ридака дафи. Я Алла, мени күчтүү кыл деп дуа кылышыбыз керек. Алсызмын, күчтүү кыл. Өлгөнгө чейин күчтүү болой. Каякта? Сен разы болгон амалда. Намазда күчтүү болой. Кечиримдүүлүктө күчтүү болой. Гайраттуулук, намуздуулукта күчтүү болой. Берешендүүлүктө күчтүү болой. Орозо тутканда, Кур'ан окуганда, зикир кылганда. Я Алла, күчтүү болой. Күнөөлөрдөн сактанганда күчтүү болой. Ибадатты аткарганда күчтүү болой. Сен кайсы амалдан разы болсоң, ошого мени күчтүү кылып кой. Вахуд илал хайри. Аллахумма инни даифун факуви фи ридака дафи вахуд илал хайри бинасияти. Я Алла, мени пешенемден жакшылыкка тарткын мени деген. Алгандай мен напсим каалабаса дагы мени пешенемден тартып жакшылыкты кылдырткын. Бул башкача дуа бул. Кээде мен напсим каалабайт. Кээде эмес көбүнчө эле каалабайт. Бирок Алладан суранып атам, тиленип атам, мен каалабасам дагы менен жакшылыктарды кылдырткын. Не кылдырткын? Жакшылыктарды кылдырткын. Ва худ илал хайр. Кармагын мени. Хайр, жакшылыкка тарткын мени. Бинасияти, пешенемден тарткын мени. Ваджал ислама мунтаха ридаи. Ya Allah, İslam'da men akırkı жеткен максатымды ислам кылып койду. Мен акыркы бирөөнү сураса, сен максатың эмне десе, Алланын дини ислам. Ваджал ислама мунтаха ридаи. Мен разычылыгымдын эң акыры ислам. Анткени Алла Таала өзү варадиту лакумул ислама дина. Мен силерге ислам динде разы болуп бердим деп атса, биз Алла Тааланын разы болуп бергенин не наразы болуп кабыл алайлыбы? Allah razı olup berip atsa,
Biz narazı bolup kabul alaylı. Yok. Biz dagы razı bolup kabul alaylı. Allah özü aytып atar. Men sizlerge İslamda razı bolup berip atam. İslam dinde razıçılığımды koyup koygan. Sizler üçün Allah aytatat özümdü razıçılığımды dinge koyganmış, İslam dinge koygan. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın aldığında İslam dini hakikat din. Ve ma yebten gayril İslam dini fe la yuqbala minhu. Ve huve fil ahireti minel khasirin. Kim İslam dininden başka dindi izdense oğu alsın. Andan kabul bolboyt jana al ahirette tübörüktü ziyan tartuşulardan. Başı çıkpaydı ziyandan. Tuğandar Allah'ın razıçılık İslam'da. Razı olup berip atkan biz razı bolanayız. Mına uşu duada Peygamberimiz joldoma berip үйrөтүп atar. Akırkı jetken maksatım İslam. Allahumma inni daifun faqawwini. Ya Allah men alsızmı күчтүү kılgın. Ve inni zalilun fa'a'izzani. Men kormun. Meni aziz, ızzаттуу kılgın. Ve inni fakirun fa'aghnini. Men kemmagalmın, meni bay kılgın. Ya Erhamar Rahimin. O rahim kılçıların rahim kılçusu degen dua. Rivayatta gelet, uğup alыңыз. Ушуну ким bir жолу жаттаса, биринчиде мындай. Kimdi Allah subhanahu wa ta'ala жақшы көрсө, ушу дуаны окуганга товфик берет. Кайсы пендени Allah жақшы көрсө, ушул дуаны дуа кылганга Алла Таала мага товфик берет. Экинчиси бул дуанын керемети bir жол жаттагандан кийин өлгөнгө чейин унутпайт. Biz жаттап алайлы, дуа кылып жүрөлү, кандай керемет. Жараткан Алла subhanahu wa ta'ala баарыбызга адал мал берсин, адалга сарптаганга күч берсин. Адалдан тапкан жетиштүү эмес, нар жагы адалга сарптаган дагы экинчи чоң маселе бар. Жанды Алла subhanahu wa ta'ala бизге баарыбызга ден соолугубузду жакшы берсин. Ден соолугубуз өлгөнгө чейин Алланын разы болгон амалдарга сарптайт. Үчүнчүсү эмне деди? Де факаттан ахлак, факатта кулла шей. Эгерде сен кулк мүнөз жоготсоң, анда бардык нерсени жоготтуң дейт. Мал мүлк жоготсоң, эч нерсе жоготпопсуң. Ден соолук жоготсоң, кээ бир нерсени жоготупсуң. Кулк мүнөз жоготсоң, бардык нерсени жоготупсуң дейт. Бул сөз Хазрет Али радыйаллаху анхунун сөзү. Кандай деген улуу сөз. Демек биз маани бере турган басымдуулук, кыла турган нерсе кулк мүнөз экен туугандар. Мүнөздөрүбүздү оңдойлу. Бирөөгө арам ойлоп, жала жаап, ушактап, текеберленип, сараңдык, көрө албастык, эки жүздүүлүк, булардын бардыгы арам мүнөздөр. Адилеттүүлүк кандай? Шүгүр, каниет кандай? Сабырдуулук, кечиримдүүлүк кандай? Машалла. Берешендүүлүк, кайраттуулук кандай? Аллаху акбар. Батырлык кандай? Кечиримдүүлүк. Бул мүнөздөр булар. Уяттуулук деген бизде мүнөз болсун. Жашообуздун бөлүгү, ажыралгыс бөлүгү уяттуулук. Пайгамбарыбыз улуу кулк мүнөздүн ээси, улуу кулк мүнөздүн үстүндө, улуу кулк мүнөзгө үммөтүн чакырган, улуу кулк мүнөздү үйрөтүп кеткен. Сахабалардын баарында, эркек аялдарына ар биринде ушундай улуу кулк мүнөздөрдү үйрөтүп кеткен. Бардыгы адилеттүү, бардыгы таква, бардыгы шүгүр, баарында каниет, баарында сабыр, баарында уяттуулук, баарында кайраттуулук, баары берешет. Сахабалардын бирөөсү сараңы болгон эмес. Бирөөсүнөн Алла нааразы болгон эмес. Радыйаллаху анхум, бардыгынан Алла разы болгон. Куранда айтып койгон. Вараду ан, сахабалар да разы болгон. Ошон үчүн ошол эң улуу жамаат, адамзаттын пайгамбарлар, андан кийинки эле сахабалар. Ошон үчүн пайгамбарыбызды карап жашайлы, сахабаларды карап жашайлы. Сахабалар пайгамбарыбыздан таалим алгандар, тарбия алгандар. Пайгамбарыбыздын максатын түшүнгөндөр. Ич күйүтүн, гамын түшүнгөндөр. Мына ошолор бүткүл ааламга исламды таркаткандар. Өткөнкү сабактарда айттык эле,
фазаил, садакалар боюнча. Бүгүн да Кудай кааласа ошонун уландысы савабу ман кана лаху ибнатан ау ухтан фасабар алейхима ва ахсана илейхима деген тема. Бүгүн кимдин эки кызы болсо, же эки эжеси, же эки карындашы болсо, ошолорду караганга, бакканга, тарбия кылганга сабыр кылса, жана чырайлуу иштин үстүнөн чыкса, ошонун сообун угуп туруңуз. Пайгамбарыбыз айтып атат, мынакей коомчулукта кандай кулк мүнөз менен кыз балага мамиле кылыш керек. Аял киши бул же апа болот, же эже карындаш болот, же өмүр жолдошуңуз болот, же кызыңыз болот. Төртөөнүн бирөөсү. Аял зат, эгерде бул сиздин эжеңиз же карындашыңыз болсо, сиздин намызыңыз. Эгерде бул аял зат сиздин кызыңыз болсо, сизге пайгамбарыбыздын саламы. Пайгамбарыбыздын берекеси. Кайсы үйдө биринчи уул туулса деп пайгамбарыбыз фазилет айткан эмес. Кайсы үйдө кыз төрөлсө фазилет айткан. Фазилет айткан. Эгерде бул аял заты сиздин өмүр жолдошуңуз болсо, туган угуп алыңыз, сиздин диниңиз, иманыңыз. Адам баласынын иманы, имандуу аял менен толукталат. Ошон үчүн бул сиздин жартыңыз. Ахиретиңизге курганга эң жардам берген сиздин аялыңыз. Эми аял заты бул апа болсо, Аллаху акбар, анын таманын алдында сиздин бейишиңиз. Өткөнкү сабактарда айтканбыз. Эненин кадыр баркы, эненин орду. Ошон үчүн өзгөчө мына бүгүнкү сабак эже карындаштарга, кыздарга аяр мамиле кылуу. Аларга өтө маани бере турган мамиле. Пайгамбарыбыз эмне айтып кеткен? Кандай аманат айтып кеткен? Ушунун аты дин. Дин деген жөн даратат намаз окуп, ошо менен эле чектелбейт ал. Дин мынакей. Айша радыйаллаху анха энебиз айтат. Айша энебиз, момундардын энеси. Пайгамбарыбыздын эң жакшы көргөн жубайы. Не дейт? Калат: "Жаатни мискина тахмилу ибнатайхи лаха фат'амтуха талата тамарат." Мага бир кембагал аял келди. Эки кызын көтөрүп дейт. Жокчулук учур. Мен ал аялга 3 курма бердим. 3 килограмм эмес. Канча курма? 3 курма. Финиктен 3. 1, 2, 3. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kulaha. Al ene üçönü iki kızın götürüp gelgen. Birösün bir kızına verdi. İkincisini ikinci kızına verdi. Üçüncüsün özü ceyin deyip oğuzuna saldı. Oğuzuna götürdü. Fastat amatha ibnetaha. İki kızı özünü kursak açtığında özlerinkin tez jedi dağı apası oğuzuna salıp atkandı suray başladı. Açıkalıktan da. Şunu berin de var. Faşakkat tamratallati kanat turid an ta'kulaha baynahuma. Eninin qarağıp turunuz boru ken. Özü de kaçkan. Biroq iki kızı surap atkandan keyin oşo oğuzuna salayın da atkan kurmanı aldı dağı ekiye sındırdı. Dağı özü jey turgan kurmanı jebey iki kızına bölüp verdi. Fa'ajabani sha'nuha. Ayşe ne aytat? Bul enenin kılganı meni taң kaltırdı deydi. Birönü verdi, 3 kurma vergen eken üçönü. Özleri ene jep kalsa bolat ele. Biroq enenin borukerligi, enenin rayımı, merimi kılgan uşu iki balasına, kızına mamilesi meni taң kaltırdı deydi. Fa'ajabani sha'nuha. Anam ne kıldı?
فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayşe nemiz aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgende men ошол 3 kurma bergenimdi, uşunu kılganımdı Peygamberimize ayttım deydi. Fakala, aytıp bersem, uşo okuyana aytıp bersem. Peygamberimiz ayttı. İnna Allaha kad avcaba laha bihimel cennet. Şekkumönsiz Allah Taala al ayalga uşu iki kızı arqılı beyişti, vacip kıldı dedi. Uşu iki kızı bunu beyişke girgizip koyar. Aytып атат Peygamberimiz. Adkhalatahul cennet. Bir de bala boyunca, uğul boyunca paka yok. Görüp uğutasızlar da, kız boyunca Peygamberimiz. Basa belgilep aytып атат. Kız bala. Uğul balaga da elhamdülillah, biroq al dele bar bolgon menen kız balaga. Artıkçılık, basımdılık, maninülük kız balaga. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Man ala cariyeteyn hatta tabluğa caa yevmen kıyama ana ve huve ve damma asabi'ahu. Ravahu Muslim ve Tirmizi. Kim iki kızın yaxşı baksa bulardı. Balagатка толгонго чейин. Кыямат күнү Пайгамбарыбыз айтты, биз мынандай жакын болобуз деди. Эки манжасын көрсөттү. Риваятта тафсирлер бар. Саббаба деп коет, мынаны бусто деп коет. Сөмөй менен ортоңку манжа кандай жакын болсо, ушундай жакын болобуз деди Пайгамбарыбыз. Man ala jariyatayn dakhaltu ana ve huvel cennetu kahatayn. Men menen oşol o girebiz dedi. Çok olabız degenin manisi beyişke oşunda çok girebiz dedi. Gibi rivayette üçe degen eken. Hatta yebinne av yamutu anhunna. Bulardı turmuşka verip je olsa özü alardan jaşosumday emi ajali gelip ölgönse oşoga çeyin kuntu ana ve huve fil cennatayn degi bir rivayatta ne de atat ekoz beyişte oşunça çok olabız. Birinci budan burada rivayatta mınday oldu. Çoğu beyişke girebiz. Amınansında çoğu beyişte birge olabız dedi. Tabarani'nin rivayetinde Avf ibn Malik radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan ma min muslimin takunu lehu thalasu banatin fayunfiqu aleyhinna hatta yebinna av yamutna illa kunna lehu hijaban minan nar. Faqalet lehu imra'a ve bintani qala ve bintani. Peygamberimiz ayttat qaysı musulmandın 3 kızı olsa alarga sarttasa giyimine, tamak aşına alar misal akça taap neme kılganga emes hazır. 3 kız, 3'ön teң siz bagып atасыз, кийим кече алып берип атасыз, тамак аш алып берип атасыз, окутуп атасыз, контрагын төлөп атасыз. Ушуга жакшы туура ниет кылып коюңуз, бейиш эсте бияга. Оор көрбөйчү, милдеттенбей. Бирок арамдан таппаш керек. Адал пешене тери менен ниетти Алланын ыраазычылыгы үчүн кылып коюң мынакей. Алла бул дүйнөдө эле сиздин ушу сарптаганыңызды орундатып берет. Мен ант ичип айта алам мечитте. Бул дүйнөдө Алла Таалам сарптаганыңызды орундатып берет, эселетип берет. Ахиретте мынандай ийгиликтерди Алла Таалам сизге насип кылат. Ахирет түбөлүктү унутпайлы. Бул дүйнөдөн келебиз, кетебиз. Bir ayal aytıp kaldı. Bu жерде 3 деп келип атпайбы? Алар, демек, аларга сарптап атат, өлгөнгө чейин. Же алар турмушка бергенге чейин. Ошого чейин сарптады да. Машалла. Эстегенде bir маселени айтып коелу туугандар. Алла Таалам сизге уул берсе, уулуңузду бакканга сиз милдеттүүсүз. Чоңойтконго, кажеттерин бүтүргөнгө, качанга чейин милдеттүүсүз. Балагатка жеткенге чейин.
балагатка толду. Эми уулуңуз акырын тиричилигин кылса болот. Отун жыйнап, идиш аяк жууп, өзүнө күчү жете турган иштерди. Бирок андан кийин багуу сиздин мойнуңузда милдеттүү эмес. Эгер андан кийин дагы деле багып, өстүрүп чоңойтсоңуз, сиздин айкөлдүүлүгүңүз. Сизге сооп жазыла берет проблема. Бирок милдет мойнунда турган, балагатка толгонго чейин. Кыз балачы бул уулга. Эгерде кыз балаңыз болсо, кызыңыз болсо, аны турмушка чыкканга чейин. Турмушка чыгарганга чейин багуу сиздин мойнуңузда милдеттүү. Ошого чейин сарптаганыңызда оор көрбөй. Турмушка келдиби, кыз балаңызды машаалла жакшынакай, имандуу, жакшы адеп ахлактуу, адал жашаган бисмилла дегенге турмушка бериң. Эми өлгөнгө чейин сенин мойнуңда биягы. Алла Таала кыз баланы туган көчөдө калтырган эмес. Төрөлгөндөн турмушка чыкканга чейин атаны жоопкер кылган. Турмушка чыккандан өлгөнгө чейин күйөөсүн жоопкер кылган. Кыз бала кор болбош керек эч жерде. Дин ушундай деп айтып атат. Шариятыбыз ушундай деп айтып атат. Калтырган эмес. Ар-риджал каввамун аля ниса. Курандын аяты. Эркектер аялдардын үстүнөн көзөмөл, башкаруучу, багуучу, бардык кажетін бүтүрүүчү эркектер деген. Эми мына миллиондун арасында 1-2 эркек болуп калат, инвалид болуп калган. Алар зекет алганга лайыктуу. Аялын ар жак бер жак караштырып, жардам берсе, бакканга тияк мейли. Бирок баары эле анда инвалид эмес да. Ошон үчүн Алла Таала эркекке өзгөчө милдеттендирген. Мынаке. Береке ушул жерде. Абу Саид Худри радыйаллаху анху дан риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кана лаху салату банатин ау саласу ахаватин ау ибнатани ау ухтани фа ахсана сухбатахунна ваттакаллах фихинна фалахул жанна." Кимдин 3 кызы болсо, же 3 эже карындашы болсо, же 2 кызы, же 2 эже карындашы болсо, кийин аларга жакшы мамиле кылса, алардын акысы тууралуу Алладан корксо, ага бейиш важип. Ага бейиш важип. Bir риваятта мындай деп келет экен, бул Тирмизидин риваяты. Абу Даудда кошумча бар: "Фа аддабахунна ва ахсана илайхинна ва завважахунна фалахул жанна." Аларга жакшы адеп, тарбия берип, жана аларды турмушка чыгарса, ошого бейиш дейдир. Кошумчасы бар экен. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кафала ятиман лаху да qarabatin lahu fa ana wa huwa fil jannati kahatayn wa damma usbu'ayhi wa huwa wa man sa'a ala thalath banatin fa huwa fil janna wa kana lahu ka ajri mujahidin fi sabilillah sa'iman qa'iman." Rawahu Bazzar. Kim bir jetimdi kepildike alsa, tuğanın jetimi, tuğanlardan birisi ölüp kaldı, orup, avare olup, jana başka bir nese olup, ölüp kaldı, güyösü şu. Ayalı var, baldarı balagatka tol elek. Jetim dep şariatta oşon aytат. Güyösü ölüp kalgan, baldarı balagatka tol elek, oşonu jetim deydi. Ajırashıp ketti, karabay koydu, al jetim emez. Эгерде ушул атасы тирүү эле болсо, ал жетим болбойт. Бир, экинчиси. Балагатка толгондон кийин жетимдик бүттү. Балагатка толгонго чейин атасы жок, ошолорду жетим деп айтат. Макулбу?
Ушундай болуп калса, ошо жетимдерди багып алуу, жетимдерди кароо, көзөмөлдөп, өтө улуу соопта, өтө улуу даражаларда Алла Таала койгон. Ошо боюнча айтып атат. Ким бир жетимди, туугандардан калган бир жетимди багып алса, мисалы аталарыңыздын бир туугандары бар, апаңыздын бир туугандары бар, тияк-пияк болуп өлүп жетим калды. Бечара азыр эми аял каяктан багат аны? Каяка көчөгө чыгып, же Россияга барып акча таап келиш керекпи? Жок, ошо баланы машаалла ал жесирге да азыр келет сооп. Жетимди багыла турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Биз эки колун манжасын бириктирген мындай кылып. Домма. Эки манжасын бириктирип, бейиште ушундай чогуу бирге болобуз деген. Ким эми 3 кызга аракет кылса, ал дагы бейиште. Жана ал Алланын жолунда жихад кылган кишинин соогундай сооп табат деди. Алланын жолунда чоң газатка чыккан, жөнөкөй эмес, саиман каиман, күндүзү орозодо экен. Түнү таң аткычакты жай намаздын үстүндө намазда, ибадатта экен. Ошондой кишинин соогун тапкандай табат экен да. Ким азыркы мына жогору жакта айткан экөөнү мээнет кыла турган болсо, 3 кызга мээнет кылган болсо, жана анда мурда айтып атканы жетимди кепилдикке алса. Айша энебизден риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман анфаqa ala ibnatayni aw ukhtayni aw zawatay qarabatin yahtasibu nafaqata alayhima hatta yughniyahuma min fadlillah aw yakfiyahuma kanata lahu sitra minan nar." Rawahu Ahmad. Kim эки кызга сарттаса, же эки эжесине же тууганына, бирок ошо сарттаганда үмүт кылса, үмүт кандай? Алла Тааладан соопту үмүт кыласың да. Мен ушуга сарттап атам, нан алып бердим бүгүн. Так, эртеге эт алып бердим. Так, кийим алып бердим. Ооруп калды эле, дары-дармек, бут кийим алып бердим. Мектепке барат эле, школьный принадлежность майда чүдөлөрүн алып бердим. Макулбу? Ошо алып берип атканда эле сиз ошо Алладан соопту үмүт кыла бериңиз. Алладан соопту үмүт кыла бериңиз, эртеге дозоктон парда болот дейт да бул. Жабир разияллаху анхудан келет риваят. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман кунна лаху саласа банатин ювихинна ва ярхамухунна ва якфулухунна ваджабат лахул жанна албаттата." Кимдин 3 кызы болсо, аларга турак жай берип, аларга райым кылып, аларды кепилдикке алып, ал үчүн сөзсүз бейиш важип бар dedi. Пайгамбарыбыз бекем деп айтты. Бейиш сөзсүз ага dedi. Кыйла я Расулаллах фа ин каната иснатайн. Сиз 3 кыз деп айттыңыз, о Алланын элчиси. Эгерде бирөөнүн эки эле кызы болсочу? Пайгамбарыбыз буга 3 кызга айтып атат. Бирөөнүн эки эле кызы бар. Ошо экөөнү жакшы караса, сиз айткандай адеп, тарбия берип бакса, ошого бир нерсе бар ахиретте. Пайгамбарыбыз не деди? Мындай деди: "Ва ин каната иснатайн", эки болсо дагы деди. Эми оңуңуз. Кала фара ба'дул кавм ан лау кала вахида лакала вахида. Эгерде бирөө болсочу деп суроо бербей койтур да эч кимчи. Эгерде бирөө болсочу десе пайгамбарыбыз бирөөгө дагы деп айтмакчы да. Демек бир кызы болсо дагы алхамдулилlah, ошого иншалла Алла Тааланын берген чоң неемат экен. Бул сиздин бейишиңиз экен. Аллаху акбар. Сабакты ошону токтотсок деле болду, эми жүрөктөр уже болбой калды. Алхамдулилlah. La ilahe illallah, astagfirullah. Allah баарыбызга товфик берсин. Кеп сабакты уктук. Пайгамбарыбыздын хадисин уктук. Мен жөн эле мындай кылып, кандай десем, жеткиргенге, бөлүшкөнгө сизге мынтип айтып койдум. Мен Алла Таала мага да товфик берсин, силерге да товфик берсин. Пайгамбарыбыздын хадиси. Эртең Кудай кааласа, Алла Тааланын баарыбызды райымы менен бейишке киргизсе, мына ушу сабактарды бир эстейбиз. Тиякта. Болгон эле эсте барбы деп. Ошондой экен бейиште. Бул жактагы эсинде баягында мечит салбадык беле. Баягында чогуу ыйлап дуа кылбадык беле. Чогуу таваф кылбадык беле. Илимде чогуу отурбадык беле. Чогуу намаз окубадык беле. Баардык жакшылыкта тиякта эстейт.
Elhamdülillah. Kettik daha. Ve İbni Hudeyrin an İbni Abbas radıyallahu anhuma kâle men kânet lehu unta felem yeidha ve lem yuhinha ve lem yusir veledehu yani zukur aleyha adhalahu Allahul cenne ravahu Abu Davud vel Hakim. Oho. İbni Abbas radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimdin bir kızı olsa, anı dargor kılbasa. Dargor dedim bilesizmi? Burada cahiliyatta Peygamberimiz gelgenge çeyin adamlar kızların tirülöy gömötele. Mınандай ayvan bolgon. Бұл мурунку кылымда bir кыска окуя айтып берейин. Мындай башталганда bir kişinin kızı var eкен. Bir başka kovumlar gelip ala kaçıp ketken de. Anan al vakta namuzlu ile eldagi musulmon emas kafir bolsa ham namuzlu bolgan eкен. Kızını da alıp kel dedi. Men berбейм силерге dedi. Алып качкан. Anan keyin söz ушуга чейин жетет. Kızga тандоо берейли. Güyösün tandagan bolsa güyösün, atasını tandagan bolsa atasını dedi. Хорошо. Kız da alıp kelişet. Tandoonu bергенде kız güyösün tandap koyar. Anan oşol ata ant için. Bundan keyin kızdı olsun tirilöy gömöm deydi. Aliyasu billah. Mınандай doğru etkin. Oşodan keyin anan oşoşunday kıla başlagan. Anan kede kovum arasında bir söz bolup kalat. Hazret Umar razıyallahu anh ушундай кылган экен. Андай сөз айтпаш керек. Андай кылган эмес, ал жок нерсе. Туура эмес нерсе. Ошон иншалла башка. Мына жерде айтып атканы, не дейт? Кимдин кызы болсо, аны өлтүрбөсө, жаман кылбаса, валам юхинха, аны кордобосо. Бул жахилияттын убагында кандай эле. Валам юсир валадаху деген уул баласына карап туруп, мисалы кээде кыз бала, уул бала, уулун карап, кызды мындай таштап койбосо. Тең караңыз, адилеттүү болуңуз. Наоборот, кыз алсыз болгондо, кызы кичине, ага көбүрөөк көңүл бурганга туура келет. Кызы так эле атага жакын. Ошон үчүн мына жерде карап, эмне деп атат? Уулуна караганда ага үстөмдүк берип койбосо. То есть уулуна үстөмдүк берип койбосо дейт. Макулбу? Ушундай болсо, эми угуп туруңуз, Алла аны бейишке киргизет деди. Демек мына жерде сабак кандай болду? Кыз баланы кордобош керек экен. Жана уулдарга караганда алар уулдарга үстөмдүлүк берип койбош керек экен. Тең. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, канча балаңыз бар? Ошо балдардын арасында теңдикти кармаңыз, адилеттүү болуңуз. Bir жака ооп кетпеңиз, кыямат күнү жооп бересиз. Кыямат күнү жооп бересизби? Мен айтып атам. Адилеттүүлүккө пайгамбарыбыз буйрук берген. Даже канча бала кызыңыз болсо, адилеттүү. Кийим кечеде, сапарга алып чыкканда, көңүл бурганда, эгерде биз үйүбүздө адилеттүү болбосок, элде каяктагы адилеттүүлүк болот сен? Мамлекеттеги каяктагы адилеттүүлүктү айтып атасың. Адилеттүүлүк өтө чоң нерсе. Бұл бардық нерседен, туғанчылықтан дағы жоғары, достықтан дағы жоғары. Адилеттүүлүктүн ардында туғанчылық, достық жүрбөйт, билип коюң. Ушуга чейин Алла буйрук берген. Инналла я'муру бил адл. Буйрук берип атат адилеттүүлүккө. Адилеттүүлүккө күбөлүк турганга сенин ата-энең, туган уругуң, даже өзүңө жакпаса дагы адилеттүүлүккө күбөлүк берген деген. Кур'ан бул. Динибиз ислам, ушу менен артыкчылыгы. Өзгөчөлүгү ушундай. Мусулман эмес болсо да, эгерде чындык ошол тарапта болсо, ошого чечилет. Адилеттүүлүк жогору турат. Адилеттүүлүктөн кийин туруктуулук болот. Туруксуздукка ыйлабай эле коюңуз.
Эгерде адилеттүүлүк болбосо, адилеттүүлүктүн баласы туруктуулук. Адилеттүүлүк туруктуулукту тууйт да. Алымдар ушуга чейин айткан жери бар. Адилеттүү мамлекет туруктуу мусулман эмес болсо дагы. Адилетсиз мамлекет туруксуз мусулман болсо дагы. Демек Алла Таала карап туруп караңыз. Адилеттүү все туруктуулукту берип коет экен да. Адилеттүү чечим кетип атабы? Соттор адилеттүү кетип атабы? Туруктуулукту Алла берет экен да. Все. Силерде олку солку топалаң болбойт, болду. Туруктуу ойдон кетти. Дүйнөдө дагы жүзүңөр жарык, ахиретте дагы жүзүңөр жарык. Адилетсиздик, туруксуздук. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytat: "Man kunna lehu thalath banat fasabara ala lawaihinna ve darraihinna ve sarratihinna adkhalahullahu cennet bi rahmetihi iyyahunna." Kimdin 3 kızı olsa, alardın kıyınçılığına, kaygısına, kursançılığına sabır kılsa, Allah Taala özünün rayımı menen anı beyişke kirgizet dedi. İmen oşo kızlar arkылуу. Biri surada eko bolсочу, Peygamber zat eko bolsa dagı dedi. Bir kişi aytты, biri bolсочу, Peygamber biri bolsa dagı dep aytты. Mına uşul da rivayatты ugup alыңыз. Qala rajul ya Rasulullah ve wahida, qala ve wahida. Ravahul Hakim ve qala sahihul isnad. Hakim özünün kitabında, Mustadrakul Hakim'de sahih dep aytılgany, bir kız bolсочу dese, bir kızga da uşu berilet degen. Allah Taalam barыбызга kız baldarga özgöçö meyrimdүү болгонго, райымдуу болгонго товфик берсин. Kızlarga жакшылык кылганга Allah Taalam barыбызга күч кубат берсин. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Men aydoçu bolup jumuşka kirgeni barıp ойлонуп калдым. Эвакуатор машина айдасам, штраф стоянкага бирөөлөрдүн машинасын жеткиресин деп айтышты. Алар тартип бузган уруксатсыз жерге токтотулган машиналар. Милиция кызматкерлери фиксация кылып, алып кет десе, алып кетет экенмин. Суроо, мен күнөө иш кылып калбаймынбы? Жооп берип коюңузчу сурады. Жок, сиз күнөө иш кылбайсыз, соо иш кыласыз. Ne iş kıladı gene? Biri Kızıl'dan ötüp geçse soğuk iş kılav, günah iş kılav. Sizler aytыңыздар. Tuğanda. Birinin canına qooптулук жаратып atpaysızбы? Özüңүзгө dagı da. Эми айтып койду, 120 men ayda деп. 160 menen barып авария болду. Соғып iş кылуу же күнөө таптı? Ya. Günah taptı mı? Конечно, günah taptı. Burada Allah Taalam жалпы elge qaratıp durup, alhamdülillah hükümdarlardı, şu mizam neme kılıp koygan. Mınal, peşehod. Barыбыз билебиz. Peşehoddu көргөндө акырын айдаш керек экен. Этияттап кой беришибиз керек экен. Катуу айдабашыбыз керек экен. Өзүнүн ченемдери бар экен. Анын адистери бар, айтат, кайер de опасный жерлер бар. Кандай болгон чактарда азыр акыркы убакта туугандар бул өтө актуалдуу маселе болуп атат, эч кимге жашыруун эмес. Бирок мына сиз эгерде бирөө туура эмес жер коюп койсо ал жерде алып кетсе, сизге сооп болот, сизге күнөө болбойт. Сиз вообще коркпоңуз. Иштей бериң, коркпой иште. Адал иш сиздики. Даже ушунда отургандарыбыз сиздердики же меники деле коюлуп калган болсо, алып кетсе сооп болот. Ага эч ачууланбаш керек. Аны каргабаш керек, аны сөкпөш керек. Assalamu aleykum ustaz. Жамаат менен намаз окуганда кайсы жерлерин ичибизден окуйбуз, жана кайсы жерлерин окубайбыз? Жамаат менен намаз окуганда туган
Birinchi niyet qilib, misali hozir Qubtan namozini o'qiyın deb atamiz da. Bugungi hozir Qubtan namozini o'qiganga niyet qildim, Allohning roziligi uchun imomga жүктөдүм deb qo'yingiz. Niyet qilishingiz kerak imomga жүктөгөнгө, iqtido qilganga. O'sha niyet ichingizdan ele ketadi. Biroq Allohu akbar deysiz-ku. Allohu akbar, ушуну siz o'zingiz o'qingiz. Кейбирлер келип эле Allohu akbar da aytпай эле кулак кагып коет экен дагы тура берет экен да. Бул намаз болбой калат бул. Биринчи Allohu akbar farz. Кийинки рүкүгө барган, саждага барган Allohu akbar farz эмес алар. Алар сүннөт. Бирок биринчи намазга киришип аткандагы Allohu akbar бар го, эркекке аялга баарына фарз ал. Эгер аны айтпай койсо, имамга дагы фарз, аркасында ыктыда кылганга да фарз. Албетте имам Allohu akbar деп үн чыгарыш керек. Деп ошонун аркасынан биз Allohu akbарды айтабыз. Биз үндү чыгарбайбыз, башкаларга тоскоолдук кылбай, бирок ушунчалык чыгарабыз, өзүбүздүн тилибизден чыкканды кулагыбыз уксун, башканын кулагына жетпесин да. Кайсы нерсе сурап атасыз бу жерде, жамаат менен окуганда кайсы жерлерин ичибизден окуйбуз. Субханак Аллахумманы ичиңизден окуйсуз. Allohu akbar ичиңизден айтасыз. Субханак Аллахумманы ва бихамди аягына чейин ичиңизден окуйсуз. Болду. Аузу бисмиллахны окубайсыз. Аны имам окуйт. Фатиханы имам окуйт. Биз болду. Эгерде Шам Куптан багымдат болсо, имам вала далин дегенден кийин мейлиби? Ошондо биз ичибизден амин дейбиз. Эгерде пешим асырда окуп атса, качан вала далин деп укпайсыз да. Анда унчукпай эле турасыз. Түшүнүктүбү? Мына кыямда турганда боюнча да. Рүкүгө кеттик. Имам Аллаху акбар дедилер. Имам Аллаху акбар. Ушул жерде сиз дагы Аллаху акбар дейсиз. Айтасыз. Ичиңизден айтасыз. Сами Аллаху лиман хамида дегенде сиз Роббана лакал хамд айтасыз. Буларды айтасыз. Демек Субханак Аллахумманы айтасыз, аузуну айтпайсыз. Бисмиллахны айтпайсыз. Фатиханы айтпайсыз. Аминди айтпайсыз. Зам сүрөнү окубайсыз. Мен кайсы пешим мен асырда айтып атам. Эгерде Шам Куптан багымдат болуп, имам вала далинден кийин, амин деп анда айтасыз. Чүнктүү болду бул, Bizde mazhabda, Hanefi mazhabda al-imamu daminun. Fa qiraatul imam qiraatul lahu. İmam javobgar. İmamga жүктөдүк bu? Boldu. İmam жооп берет буга. İmamдын qiraаты биздин qiraat. Bir arkasından Fatiha okuyayız. İmamdan bir arkasından Fatiha okuyayız. Allah aytkan, kaçan Kur'an okutau, onu çıkpay turla der. Все, onu çıkpay turla olur. Başka mazhablarda misali Fatiha okuşat. Şafilerde, Hanbalilerde, Salafilerde Fatiha okuşat. Allah'ın özünün delili, bizim ağzında cevaplarımız var. Problema yok. Liboyuna cevap veririz. Bardığına var. Kur'an boyunca birinci. Anan hadisler bardığına. Kıskası nemeye geleyli? Rükuğa geldiniz mi? Subhane Rabbiyal Azim de aytasız. İmam 3 yol aytat, bunu aytasız. Semiyallahu liman hamide de siz Rabbana lekel hamd aytasız. İmam Allahu Akbar deyip secdeye varganda siz de Allahu Akbar da aytasız. Secdeye vargandığınızda Subhane Rabbiyal Ala 3 yol aytasız. İmam aytat, siz de aytasız. Allahu Akbar deyip ilk secdeden oturasız. Siz de oturasız. Bir tasbihçe oturasız. Andan ki Allahu Akbar da aytasız. Kaytalayız. Subhane Rabbiyal Ala siz de 3 yol aytasız. Keyin Allahu Akbar deyip ikinci reketke turganda siz de Allahu Akbar deyip turup ketesiz dağı. Koldu baylap unçukpay turasız. Büttü. İmam Bismillah aytat. Fatiha içinden amin. Zam süre okuyup dağı ketedi. Attahiyatqa gelip aldık. Attahiyatqa oturganınızda okuysuz. İmam bağırdı. Attahiyatlı dağı okuyut. Siz артында da siz attahiyatlı okuyuz. Abduhu ve Rasuluhu açayın. Egede 3 reketli 4 reketli namaz bolsun. Makul bu. Ondan keyin Allahu Akbar, Allahu Akbar deb turasiz. Demek rüküde Subhane Rabbiyal Azim,
Саждада Субхана Раббиял А'ла, анан ичиндеги Аллаху Акбарлар, аттахиятты окуйсуз. Акырында салаватты да окуйсуз, дуаны да окуйсуз. Имам ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам бергенде, сиз да окуйсуз, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтасыз. Саламу алейкум дегенде, сиз да ассаламу алейкум дейсиз. Мына ушуларды окулат, мына жердегилер окулбайт. Түшүнүктүү болду? Так. Менин бир досум мага кымызга арак кошуп берип койгон экен. Мен билбей ичип алыптырмын. Мага күнөө жазылдыбы? Жана менин окулуп жаткан намаздарым кабыл болобу? Же каза болуп калабы? Сураныч суроомо жооп таба албай кыжалат болуп жатат. Биринчи мынаны дос деп айтпай эле коюш керек. Дос дегенге лайыктуу эмес ал. Шайтан деп койсо боло берет. Просто шайтандын ишин кылды да. Анан этеге шайтанды уруш жүрбөгүн ана деп. О шайтандын ишин кылып атат. Кантип ушу дос болобу ана кымызга арак кошуп берип коюп. Аманатка кыянат да, күнөө ага жазылды. Албетте сен билбей калганыңа сага мындай күнөө жазылбайт. Күнөө жазылбайт. Күнөө жазылбайт. Бирок досуңдун ошо окшогон кылыктарын билген болсоң, анда сен да кичине илешесиң. Андайларда кичине этиятташ керек болот. Бул жакта билбей калдым деп айтып атасың да, билбей калган нерсе кечиримдүү. Билбей калган атайлаган жоксуң. Билбей калдым, кечиримдүү бул. Намаздар кандай болот? Иншалла намаздар кабыл. Каза болуп кал, жок, каза болбойт намаз. Эгерде карап туруңуз, мас абалында эмнени окуганды билбесе анда болбойт, анда токтотуш керек анда токтотуш керек. Сизге берейин деген суроом, жолдошум менен жашаганыма 12 жыл болду. Үйдүн улуусу болсок да ата энебиз менен чогуу жашайбыз. Бирок акыркы жылдары эч себепсиз эле мени кайын журтум жактырбай кет деп жатышат. Жолдошум кетпе дейт. Мени кетирбей койгону үчүн кайнатам менен кайненем кыздарына кетип калды. Мен өзүмдү ыңгайсыз сезип жатам. Аларды батырбай койгондой болуп, жолдошума барып алып келиңиз, андан көрө мен кетейин десем, сен кетсең мен да кетем дейт. Шарият боюнча жолдошум кайсыл тарапта калса туура болот? Мен ата энелерине тандоо койгонго укугум акымда жокко. Сизден суранарым, ушул суроомо жооп берсеңиз. Мындай. Кээде ата эне түшүнүшү мүмкүн, түшүнбөшү мүмкүн. Эми сизден кеттиби, кетпеди мен билбейм. Бирок силер жолдошуңар экөөңөр тең, ата энеңерге алдына барып, башыңарды ылдый кылып, кечирим сурап, жакшынакай сарпай кийгизип, анан кийин алхамдулилля үйгө алып келгиле. Кандай сөз айтса дагы макул, сөз кайтарбай, жаман көрбөй, дуасын алгыла. Бул кылган жакшылыгыңарды Алла Таалам баалайт, кадырлайт, дүйнөдө дагы Алла Таалам кайтарып берет, ахиретте эселетип кайтарып берет. Ушу жакшы ишти кылгыла, чогуу. Анан кийин эми раз жолдошуңар ушундай болуп атканда эми ортодогу кээде ушундай болуп калат. Азыркы иштерди кылсаңар, Кудай кааласа, чогуу кызмат кылгыла, жолдошуңар дагы, силер дагы чогуу кызмат кылсаңар, Кудай кааласа, Алла Таала мамилени оңдоп берет. Салам алейкум, алейкум ассалам. Исламда төрөлө элек ымыркайга алдына ала кийим кече жана керектүү нерселерди сатып алууга уруксат барбы? Жакшы эмес, аалымдарыбыз айтат. Төрөлө электен алдын эле бардык нерселерди ала калып эле тияк-бияк. Эсен аман чыгып алсын. Кандай дедиңер? Бул асманды да көрсүн кичине. Жерди да көрсүн, башкаларды да, роддомду да көрсүн, ким бар, ким жок. Эсен аман чыксын. Анан Кудай кааласа ошол 3 күндүн ичинде тияк-бияк неме болуп чакты. Ошол моментте деле азыр бардык жакта эле мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле күн эле сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Карап койсоңор болот. Ата көп нерсе оюнчугу, анан тигинси, мунуси. Төрөлөк балага андай эле алган жакшы эмес өзү. Бешиндин алгачкы окулбай калган намазын жумага чейинки убакытта окуса болот. Казаны 3 эле убакытта окуса болбойт. Күн чыгып атканда чак түштү. Күн батып атканда. Ошол 3 убакыттан башка казаны любой убакытта окусаңыз болот. Окуш керек. Кимдин моюнда каза болсо тезирээк окуш керек.
жазып оқыңыз. Уақытты текке кетірмеңіз. Келер кечке футбол көріп отыра беріп, футбол не пайда алдыңыз? Не пайда алдыңыз футболдан? Şu 2 saat көргөндөн көрө 2 saatка канча казак окуп атат эле. Ана пайда мына жерде эле. Жөн эле саясатты сүйлөшүп отуруп, не пайда алдың? Не пайда алдың? Мүйүз чыкты. Бирөөнү жамандап күнөө алдың. Анан көрө казаларды окуп тутсалыш керек тезирээк. Же гарантия барбы көпкө чейин жашаганга? Мындай бир өзүмө деле биринчи суроо берип атам, сиздерге экинчи. Эгерде 1 жылдан кийин өлөсүн десе, эмне кыласыз? Айтыңчы. Мына мусулманча, эркекче бир айтыңчы. 1 жыл азыр, 1 жылдан кийин кетесиң десе, эмне кыласың ошо? Кичине бир, доле секунд, канча бир 10 секунд ойлонойлучу. Ровно 1 жылдан кийин кетесиң десе, эмне кылат элек? Азыр эмне кылат элек? Ар ким өзүн ойлоп көрсүн, эмне кылат элек? Эми токтоп туруңуз. Аны Аллага айтыңыз. Мага эмес, мен сизге эмес. Ошо 1 жылда кете турган болсоң, эмне кылат элең? Аны Аллага айтыңыз. Бул чыныгы туура чечим болот. 1 жыл тиякта турсун, 1 ай гарантия жок го бизге. Просто канча адам мына азыр айт намазда биз менен бирге эндиги жылы айтта, канча адам бизде Рамазан таравийде бир деле эндиги жылы таравий ошолордун катарында биз деле бирибиз. Ылайым эле көп жашайлы, 100гө чыгайлы. Баарыбызга Аллахым узун өмүр берсин, имандуу өмүр берсин, амин. Бирок туган экинчи жагын карап коюш керек да, бир гарантия барбы бизде? Ошон үчүн иншалла тугандар, уақытты текке кетирбей казаны окуп бүтүп салыш керек. Тез. Каза орозо, каза намаз. Зекеттерин ким бере элек болсо, срочно. Кимге ажы парыз болгон болсо, мына азыр Кудай кааласа муфтиятты күтүп туруңуз, августпу, сентябрь качан жазылабы, кимде мүмкүн ден соолук жакшы, акча барбы, срочно жазылыңыз. Кийинки 5 жыл, 10 жылды токтотуң аны. Ким билет ал 10 жыл, 5 жылга ким бар, ким жок. Сразу фарызбы, аткарып салыңыз ошто. Эртеге бирок любой время келип калса, альхамдулилля деп коркпой бара тургандай болуңуз. Чочулабай, уялбай бара тургандай болойлу. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах барбы? Бар. 5 вакыт намаз барбы? Бар. Рамазан орозасы барбы? Бар. Зекетиң барбы? Бар. Ажылык барбы? Бар. Более-менее. Кичине Алла Таала райымын алган болсо, ислам 5 түркүктө, мына 5өөнү кармап жүргөн болсо, альхамдулилля анча жеңилдик болгон. Байсың, качандан бери байсың? 5 жылдан бери байсың. 3 жылдан бери, 10 жылдан бери байсың. Ажылыкка барам деп. Качан? Өлүм келгенден кийин барасың. Же ооруп калгандан кийинби? Же жол жабылып калгандан кийинби? Же пандемияга окшогонда бир балакет чыккандан кийинби? Какой-то. Дүйнөгө таянып, жашоого таянып болбойт. Ар бир момент өзүндө, убагында так аткарып коюш керек. Даже өзүбүздүн жашообузга таянып болбойт. Башка бирөөнүкүн ким эле коюңуз, өзүңүздүкүнө. Же чын айтып атам же кандай? Ошон үчүн иншалла казаны баштаңыз, тез казаны окуп салыңыз. Жазып окуп салыңыз. Ла иляха иллаллах астагфируллах. Я кана каякта окуп атмын. Тоба намазын багымдат намазынан кийин окуса эмне болот? Макру болот. Тоба намазы бул нафил намазга кирет тугандар. Нафил намазды азыр эле айттым, каза намазды 3 вакытта окуса болбойт, Каза. Казага кайсы кирет? Фарыздар кирет, витр важип кирет, бүттү. Ошол 3 вакытта окуса болбойт. Эми нафилди ушу 3 плюс 2 бар. Ал кайсы? Таңдан күн чыкканга чейин, асырдан күн батканга чейин. Ушуда нафилда окуса болбойт. Демек, багымдат намаздан кийин күн чыга элек. Бирок тоба намаз нафил болгондуктан макру болуп калат, окубаңыз. Күн чыккандан кийин 15 минутадан кийин окуй бериңиз. Ага чейин уруксат эмес. Өзү нагы 12 минута, бирок 15ке чейин кичине мындай запас менен кой берип коюңуз. Күн чыкты,
12-15 мүнөттөн кийин ишрак окусаңыз болот, тоба окусаңыз болот, жана башка. Тапкан ырыскы да берекелүү болбой жатат. Ойлоно берип жолдошум да мен да чарчап кетти. Кудай кааласа, каниеттүүлүк деген бир байлык бар. Анын түбүндө береке бар. Үстүндө нур бар. Барына иншалла кичине Кудай кааласа каниет кылыңыздар. Намазды каза кылбаңыздар. Багымдаттан кийин уктабаңыздар. Иштин баары, сырдын баары ошол жерде. Хотя бы күн чыкканга чейин уктабаңыз. Дуа кыла турган, дин соолукту карай турган, ахиретти кура турганга өтө мыкты убакыт багымдаттын убакыты. Келечекти сурай турган, бардыгы. Сыр ошол жерде бардыгы. Жашоонун сыры башы аягы ошол жерде. Аракет кылыңыз, күн чыкканга чейин уктабаңыз. Өткөн адам кабырга коюла элек хатым Кур'ан окуса болот, проблема жок. Кабырга коюлганда бизде кээ бир жерлерде ушундай адат бар. Өлүктү көргө коюп келгенден кийин анан Кур'ан окуйт. Бул жөн эле адат. Ата Кур'ан, мисалы азыр карап туруңуз, Алматада, Ошто, Көлдө, Лейлек, Талас, Ноокат, каерде болбосун, бирөө өлүп калды. Москвада, Меккеде. Ошол жерде хатым Кур'ан окуп, башынан аягына чейин окуп, сообун багыштап койсок боло берет. Ал даже жуула элек. Жаназа окула элек, жерге бериле элек. Окуй берсеңиз болот. Даже бир айылда деле. Азыр эле көк жада бир нерсе окуп кетти эле, ошол жерден окуп дуа кылсак болот. Шарият качан тыюу салып атат, окуп туруңуз. Өлүк бар, жуула элек, алдында окуса болбойт. Түшүндүңүзбү? Башка бөлмөдө окуй берсеңиз болот. Бир үйдүн ичинде эле. Бирок кайсы бөлмөдө өлүк жатса, макулбу? Ал жуула элек, гусул ала элек. А жерде окуса болбойт. Эгер ал жуулган болсо, анда да окуй берсе боло берет. Түшүндүңүзбү? Бир тууган эжем менен көп келишпейбиз. Ал мен сурап алсам деле менин үй бүлөмө кеңештерин айтып, жолдошума өзүн кандай алып жүрүүсү керектигин мага айта берет. Жолдошум өзү медресени бүткөн. Машалла. Эжем динге жакын эмес. Мага жакпайт экенин билдирейин десем, жаман сөздөрдү айтып, улуу катары айтып жатам. Ук, сөз кайтарба деп жаман көрөт. Акыры экөөбүз урушуп кетебиз. Кандай кылсам туура болот? Эжемдики туурабы? Эми жолдошуңуз медресени бүткөн болсо, эжениңиз динден узак болсо, жолдошуңузга сын айткан акысы жок. Ал өзү билет, машалла, кандай кийингенди, кандай жүргөндү. Эжеңизге жагабы жакпайбы, Аллага жагат. Медреседе окуган бала иншалла жакшы ойдо үмүттөбүз. Албетте амалда иншалла алхамдулилlah жакшы болса керек. Ошон үчүн ага андай бол, мындай бол дегенге таптакыр сын айтып акысы жок. Албетте силер эжесиңди бир тууган болгонуңардан кийин сабырдуулук менен, жакшы кулк мүнөз менен, жакшы мындай кол ачыктык менен акырын эжеңизге түшүндүрүп коюңуз. Бул эми ар ким өзүнүн ахирети өзүндө, өзүнүн кабыры өзүндө, ар ким өзүнө жооп берет. Кудайга шүгүр чечинип алган жок. Турсасан жүрсө айтса болот эми, мына болбойт эми. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, бар жакшынакай эле эмнеси жаман. Тим более диндар медресени бүткөн болсо, макулбу? Бирок силер да урушуп кетпей эле, сабырды кылып, акырын көңүлүн таап, сунуш иретинде айтып кое бериңиз. Калганын такыр укпай эле айта берсе, угуп туруп, ошондой сындарды бияктан кетире берем. Ага бир кыжалат болуп, ойлонгон кажети жок. Экинчи суроом. Жолдошум экөөбүз баш кошконубузга жарым жыл болду. Жолдошумдун атасы депрессия болуп жүрөт. Үйүнө барбайт. Көп суммада шарият жолуна туура келген кредит алып, төлөй албай, атабыздын бир туугандары балаң баксын деп менин жолдошума төлөтүп жатат. Мен иштебейм. Азыр иштеген жалгыз менин жолдошум. Мен
балабызды жаман көрүп жатам. Өзү иштебей депрессиядан чыкканга аракет кылбаганына бул күнөөбү? Жолдошумду кантип колдойм? Кудай кааласа мындай, бул маселеңер боюнча эми ата кээде карылыкта, кээде азыркындай карызга батып депрессия болуп калган болсо, өлгөндүн үстүнө gömгөн кылып, аны кыжалат кыла бербей, колуңардан келишинче төлөгөнгө жардам бере бергиле. Колуңардан келишинче. Бирок аны жаман көргөн болбойт. Силер аны кайната, ата. Бирок силер дагы андай эле кыйналып, совсем эле жерге кирип кете тургандай эмес. Спокойно, алхамдулилlah, колуңардан келишинче. Келбегенин ким кыйнап атат? Колуңардан келишинче жардам бере бергиле. Буга машалла туганчылык дагы, тем более бала атасына жардам бериш керек да. Жардам бериш керек. Наоборот, жолдошумду кантип колдойм деп, жолдошуңузга кайрат бериңиз. Машалла, Алла Таалам жардам берет. Эми депрессияга түшүп калды, проблема жок. Алла спокойно чечет. Бизге иншалла бир жумада бир жол жесек деле боло берет. Той-пой деле акча кийимдин деле кереги жок. Биринчи атаңызды машалла депрессиядан чыгарып алыңыз. Мана сиздин колдой турганыңыз мына. Менин суроом мындай, бир уруунун балдары уруулаштар үйлөнсө болобу? Жана канча ата алмашканда үйлөнгөнгө болобу? Тугандар, бул маселе боюнча шариятта эч проблема жок. Бир уруунун канча атасы деп айткан деле эмес ал. Биздин урп адат боюнча узагырактан үйлөнсүн дейт. Кээ-бир 3 ата, кээ-бир 7 ата, да кээ-бир совсем эле жок, будан болбойт, башка уруудан алыш керек деп. Ал урп адат өзүнүн акылы ал, өзүнүн чыгармачылыгы. Ата Кур'ан-ы Карим кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга барды улук, барды урууга жолдомо берип койгон. Ошон үчүн иншалла проблема жок. Албетте башка улуктан аласызбы, уруудан аласызбы мейли. Бирок шариаттын өкүмү боюнча карай турган болсок, bunday канча атадан деген аны эч нерсеси жок. Мурда да айтып келгенбиз, бир туугандардын балдары, эже сиңдилердин балдары, бөлөлөр жана башкаларды бул. Ошон үчүн иншалла шарият боюнча буга бир арамдык фатвасы жок. Баланы эмизбесе акысын бериш керек дейт. Кантип акысы берилет? Баланы акысы өзү эмизүү. Анын орду жок аны. Үзүрлүү учур болуп калса, же кандай бала өзү эмбей койду. Же эненин сүтү жок, анан эмне эмет? Эненин сүтү болуп туруп, бала эмип атса, болбой эмчектен чыгарган болбойт 2 жылга чейин. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Энелер өздөрүнүн балдарын 2 жыл толук эмизет деп Куранда айтып койгон. Эми дагы айтайын, кээде бала өзү эле эмбей калат. Бул проблема жок. Кээде эне ооруп калды, же болбосо эне оорубаса дагы сүтү жок болуп калды. 6 айдан кийин, 3-4 айдан кийин, 1 жылдан кийин кайсысын берсин? Анан жөнөкөй сүт берет, анан не берет? Бул атайлаган жок да азыр эми ал акысында. Шарият буну эске алат. Бул качан бая тыюу салынып атат, угуп туруң. Эненин сүтү чыгып атат, жакшы. Бала эмем деп атат. Ошондо дагы эптеп эмчектен чыгарып сүт бербей койгон, ошол болбойт ал. Так мына нормально эле. Келинчегимдин мойну ооруп жүрдү эле. Тамагы шишип, хижап кийгенинде муунуп атат. Ошону лечение алгыча хижап маселесин кандай кылсак болот? Муунуп атат. Кенен кийсин мындай муунбай эле. Мына жакка таштап койсун, болду. Ушул да проблема. Bir алым осура бергенде отат. Айт майрам күнү кантип учурашат деп. Путуң менен учурашты. Кантип учурашат? 2 кол менен учурашат деп. Салам алейкум деп дейт. Муунуп атса кенен кийсин мына эмне алын? Ким ол жака такабасын андай спокойно. Азыр таштап коет, мындай кылып коет, бемарал. Эркек кишинин үйлөнгөндөн кийин үй бүлөсүн багуусу кыйын болуп, карыздары андан да көбөйүп кетүүсү эмне байланыштуу? Бул абалда аял киши эмне кылышы керек? Үй бүлөгө акчаны аял киши алып келгени бул садака, бирок эркек үчүн кандай болуп калат? Иштеп, бирок эч эле берекеси жок болуп, бирөөнөн
алып бирөөнө берип атып артпай же карыз азайбай калган себеби эмне? Туугандар, мындай. Исрапкерчиликтин эшигин жабыңыз, иш бүттү. Эгерде карыз болуп атсаңар, ашыкча кийимдин не кереги бар? Кафеден тамак жегенден кийин койду. Таксинин эмне кыласың, автобустун баары каттап атса? Автобусу жок, ташып жөө басыш керек эле. Ал биз карыз болуп, анан дагы баардыгын сарптап атып, анан дагы береке, кайсы берекени эңсеп атабыз муну? Андай болбойт туугандар. Ошон үчүн баарыбызга сабак. Оңой эле. Исрапкерчиликтин эшигин жаап коюп бүттү. Чоң философиянын кереги жок. Үй бүлө куруп жатканда эркек адамдын аялынын алдындагы милдеттери кандай? Эркек адам багыш керек. Аялын багыш керек. Тамак аш, кийим кече, турак жай. Бул материалдык жагынан. Духовный жагынан кандай? Иман, амал, адеп, ахлак. Ошо мына эркектин мойнунда милдет. Мен соктан жакшы болом, алхамдулилла. Менин сизге бир суроом бар эле. 17 жаштагы кыз менен 23 жаштагы бала үйлөнсө болобу, нике кыйса болобу? Рахмат жооп бергениңизге. 17 жаштагы өзү болот, бирок биздин Кыргызстанда болбойт. Эгерде билбеген суроону берип аткан болсоңуз, билдириш үчүн жооп берип коеюн. Провокация болсо сизди дарылап коеюн. Бизде 18 жашта деп мыйзам кабыл алынган. Ошого чейин болуп турган болсо, мыйзамдын алдында ал жоопко тартылат. Нике кыйгандагы, нике кыйдырганда күбөлөр, ата-энелер жана башка. Так шарият боюнча анын эч кандай немеси тоскоолдугу жок. Бирок биз мында азыр мыйзамда жашап аткандан кийин. Ол экинчиси 17деги азыркы жаш. Кичине калса 1 жыл чыдап, жакшы тарбия кылып, жакшынакай ибадаттарына, адеп ахлактарына бекем кылыңыз, анан турмушка бере бериң. Күйөөм пабыч деген оюн ойнойт. Ал жактан өзүнөн чоң күйөөсү жок кыз менен таанышып, WhatsApp'тан көрүшүп, сүйлөшүп турат. Неге сүйлөшөсүң деп сурасам, ал досум болот. Жаман ою жок деп айтат. Ушул туурабы? Жооп берип коюңузчу. Алла сураныч, Алла ыраазы болсун. Ал досум болот, жаман ою жок. Астагфирулла. Шайтандын сөзү да бул. Просто тилден кеде шайтан дагы сүйлөйт да. Биринчи никеси жокто кандай дос кыласың сен? Жаман ою жок деп ала каяктан анан? Узиң бар мына, жүрөк текшере турган, ичин текшере турган. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Bir erkek, bir ayal namahram, üçüncüsü точно шайтан деген. Кимдин сөзү кene? Мен сөзүм эмес бу. Алла Таала мынандай илим бергендин сөзү. Мага, сизге, ар бирибизге тиешелүү. Жакшы суроо болду, жакшы жооп берип койду. Мага дагы, сизге дагы. Ошон үчүн өтө этиятташыбыз керек. Намахрам аялдар менен. Болбойт бул. Үчүнчүсү, сиз канча таква, канча аулия болуп кетпесин, пайгамбарыбыз айтты, үчүнчүсү шайтан, точно шайтан. Өзүңүз канчалык неме боло бербе. Анан көрө кыска нуска маселеби, эмне зарылчылыкпы? Так сүйлөп бүттү. Салам алейкум кетип калды. Лишний сөз болбойт. Эки сөз менен иш бүтсө, үчүнчү сөз ашыкча сөз. Пайгамбарыбыз айткан, көз зына кылат, кол зына кылат, тил зына кылат. Өтө жаман нерсе бул. Адам өзүн алданып кана атат. Биз баарыбыз алсызбыз. Шайтан үстөмдү, кайерден кандай кылып чапканды өтө жакшы билет. Вакыт болду. Амин. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма салли ала саййидина маулана Мухаммад. Аллахумма агфир лана вархамна ва'афина варзукна. Жараткан Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, баарыбызга райымдуулук кылгын, баарыбызга амандык бергин, баарыбызга сак саламатчылык бергин, баарыбызды эки дүйнөнүн баардык жамандыктарынан сактагын, баарыбызга я Алла адал, берекелүү рызкы бергин, уяттуу жашоо бергин.
ынтымактуу жашоонун, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, амандык берген. Аллахым жүздөрүбүздү жарык кылып, эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Ыраазычылыгыңды, бейишиңди сурайбыз, нааразылыгыңды озгондо пана тилейбиз. Ва саллаллаху тааля аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амин. Рахмат. Allah